Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 5-класс. Сабагыбыздын темасы текст менен иштөө. Сабагыбыздын максаты окуучулар тексттин мазмуну менен таанышат, аны өзекке айтып бере алышат. Тексттен зарыл маалымат табуу менен бирге туура ой жүгүртө алышат. Берилген суроолорго туура анализ жүргүзө билишет. Бири-биринин пикирин угууга, сылык болууга үйрөнүшөт. Балдар, силер ушундай маанайда сабакка көңүл бургула. Антуан де Сент-Экзюпери, кичинекей Ханзада, которгон Салижан Жигетов. Жутуп алган удав эле. Ошондо мен чоң кишилер аңдап алсын деп удавдын ичиндеги пилди айкын көрсөтүп тарттым. Билесиңер да, аларга баардык нерсени түшүндүрүп бермейин болбойт. Мына менин номер 2 сүрөтүм. Чоң кишилер мага жыланды ичинен тартканыңды да кой, тышынан тартканыңды да кой, андан көрө географияга, тарыхка, арифметикага, таза жазууга көбүрөөк көңүл бур деп кеңеш беришти. Жакшы художник болуудан 6 жашымда ушинтип айныбадымбы? Номер 1 жана номер 2 сүрөттөрүм эчтекеге арзыбай калган соң өзүмө өзүм дурус ишенбей калдым. Чоң кишилер өздөрү эчтемени аңдап түшүнө алышпайт. Ал эми аларга көрүнгөндүн баарын улам эзип түшүндүрүп отуруу балдарды аябай жататып жиберет. Ошентип мага башка кесипти тандап алууга туура келип, учкучтукту үйрөнүп чыктым. Уча берип, жер шарын бүт кыдырып койдум окшойт. Расын айтсам, географияны окуганым жакшы болгон экен. Мен Аризонадан Кытайды бир караганда эле айрып таанычу элем. Түндөсү жолдон адашып кетсең, мунун аябай кереги тиет. Өмүрүмдө ар кыл олуттуу адамдарды арбын жолуктурдум. Көп убагымды ошолордун арасында өткөрдүм. Алар менен коюн колтукта жүрүп көрдүм. Ошондо деле алар жөнүндөгү ой пикирим оңолуп кеткен жок. Башкалардан акылдуу жана парасаттуу көрүнгөн кандайдыр бир чоң кишиге туш келгенде, ага баягы номер 1 сүрөтүмдү көрсөтө берелем. А сүрөттү айрып туткан эмесмин. Дайыма жаным ала жүрчүмүн. Эми аудио уктурууну уктуңар балдар үзүндүсүн. Эми кичинекей Ханзада 1 бөлүгүн окуйбуз балдар. Анын планетасы үйдө эле экен. Жер, Юпитер, Марс, Венера сыяктуу чоң планеталардан башка жүздөгөн майда планеталар бар. Ошондой кичинекей планета ачып калса, астроном ага ат эмес, жөн гана номер коет. Мисалы, астероид номер 3251 деп. Мен кичинекей Ханзада астероид В612 деген кичинекей планетадан учуп келди деп болжойм. Окуп алдык балдар. Мазмунуна түшүндүңөрбү? Анда түшүнсөңөр суроолорго жооп беребиз. Суроолорго жооп бергиле. Кичинекей Ханзаданын планетасын сүрөттөп бергиле. Кичинекей Ханзаданын планетасын сүрөттөй аласыңарбы? Анда сүрөттөгүлө балдар. Кичинекей Ханзаданын планетасы үйдө эле экен. Ал кайдан келген? Ал кичинекей Ханзада астероид В612 деген кичинекей планетадан учуп келген. Астроном жаңы планета ачса эмне кылат? Астроном жаңы планета ачса ага номер коет. Балдар, ушинтип суроолорго жооп бергенди үйрөнгүлө. 2 бөлүгүн окуйбуз. Кичинекей Ханзаданын планетасында дайыма жөнөкөй гүлдөр өсчү. Алардын таажылары аз эле. Гүлдөр эртең менен ачылып, кечинде солуп кала турган. Ал эми бул гүл болсо белгисиз жактан шамал айдап келген уруктан өнүп чыкты. Өзүнүн жашыл бөлмөсүндө жатып сулуулана берип көптө барып ачылды. Кичинекей Ханзада суу сепкичти таап
Гүлгө булактын суусун септи. Миллион жылдыздын бирөөндө да өспөгөн жалгыз гүлдү сүйсөң, арман жок. Кичинекей Ханзада эмнени өстүрүптүр? Белгисиз жактан өсүп келген, учуп келип уругунан өскөн гүлдү сүйүптүр балдар. Ал гүлдү суу куюп өстүрүптүр. Анда балдар суроого жооп берели. Кичинекей Ханзаданын планетасында кандай гүлдөр өсчү? Ал сүйгөн гүл кандай гүл? Гүлдү сүйсө анда адам бактылуубу? Эмне үчүн? Кичинекей Ханзаданын планетасында дайыма жөнөкөй гүлдөр өсчү. Анын таажылары аз эле. Ал сүйгөн гүл кандай гүл? Ал сүйгөн гүл башка жактан учуп келген, уругунан өскөн гүл. Гүлдү сүйсө анда адам бактылуубу? Ооба, гүлдү сүйгөн адам бактылуу жана ошондой эле гүлдү карап, суу куюп өстүрүш керек. Ушинтип силер да жооп бергенге үйрөнгүлө балдар. 3-бөлүгү. Бир катуу эреже бар, деди мага кичинекей Ханзада. Эртең менен туруп жуунуп, өзүңдү тартипке келтирер замат планетаңды да тартипке келтир. Бул эрежени силердин балдар да жакшы түшүнүп алсын. Эгерде алар бир кезде саякатка чыгып калса, анда мунун пайдасы тиет. Саякатка кетер күнү кичинекей Ханзада эртең менен турду да планетасын күндөгүдөн жакшыраак жыйыштырды. Балдар, мен бул тексттен силерден табыш жөндөмөсү катышкан сөйлөм барбы? Табыш жөндөмөнүн мүчөсү катышкан сөздөр барбы балдар? Тапкылачы. Эгерде ал бир кезде саякатка чыгып калса, анда мунун пайдасы тиет. Эгерде ал бир кезде эмнеге чыгып калса, анда мунун пайдасы тиет. Саякатка. Бул деген барыш жөндөмөсү экен. Ал эми бул жерде барбы, өзүңөр тапкылачы. Эртең менен туруп, жуунуп, өзүңдү тартипке келтирер замат планетаңды да тартипке келтир. Эмнени да тартипке келтир? Планетаңды. Бул табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланган. Эртең менен туруп, жуунуп, өзүңдү тартипке келтирер замат планетаңды да тартипке келтир. Ушундай табыш жөндөмөсү катышкан сүйлөмдү тапкыласыздар да балдар. Суроолорго жооп бергиле. Кичинекей Ханзаданын эрежесин айтып бергиле. Кичинекей Ханзаданын эрежеси: эртең менен туруп, жуунуп, өзүңдү тартипке келтирер замат планетаңды да тартипке келтир. Эгерде балдар саякатка чыгып калса, анда бул эреженин кандай пайдасы тиет? Эгерде балдар саякатка чыгып калса, бул эреженин пайдасы абдан зор. Эмне үчүн кичинекей Ханзада саякатка кетерде планетасын жакшыраак жыйыштырды? Ал кайра келеби? Ал саякатка кетер алдында планетасын күндөгүдөн жакшыраак жыйыштырды. Ал саякатка кеткен үчүн жыйыштырды, ал кайра келет. Эми балдар ушул тексттердин ичинен төмөнкү сөздөрдү жөндөгүлө. Кичинекей Ханзада гүл. Кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар балдар. Ошол 6 жөндөмөдө кичинекей Ханзада жана гүл деген сөздөрдү жөндөдүк. Кичинекей Ханзада, кичинекей Ханзаданын, кичинекей Ханзадага, кичинекей Ханзаданы, кичинекей Ханзадада, кичинекей Ханзададан. Силер да ушинтип жөндөштү үйрөнгүлө балдар. Үйгө тапшырма балдар, сөздөрдү жөндөгүлө. Суу сепкич, жылдыз, саякат, мен, жер деген сөздөр